мен дайыма жандуу процесс менен иштешим керек. Мен мектепсиз жашай албайт экенмин. Практик мугалим катары да белгилүү, ошол эле учурда жогорку окуу жайында окутуучу катары да белгилүү, жетекчи катары да белгилүү. Ошол эле учурда бул ушул адабиятты окуунун методикасы багытында ушул илимдин дыйканы катары белгилесек да болот да. Тынымсыз изденүүнү талап кылган, түйшүктүү бирок кадырлуу болгон кесиптердин эң ардактуусу мугалимдик кесип. Биздин бул жолку каарманыбыз дагы өз кесибинин устасы, ата кесибин уланткан билим берүүнүн мыктысы. Тактап айтканда, 20 жылдан бери мектеп менен университетти айкалыштырып, кечеги талаптар эскирип, бүгүн жаңы дегениң эртең эле пайдалануудан чыгып, жаңы идеялар, технологиялар үстөмдүк кылып жатканда, жаңы стандарттарга ылайыкташып, изденүү менен эмгектенип келаткан педагогика илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Акматов. Атам дайыма айтат да бизге, мен өмүр бою байлык жыйнаган жокмун, мал дүйнө жыйнаган жокмун, балдарыма, кыздарыма үй толо китеп жыйнадым деп айтат. Ошол биздин бир үй толо дуалдар айланып китеп текчелери турчу. Анан ошол китептердин баардыгын окуп чоңойдук. 9 класстарда, 8 класстарда окуп атканда 3-4 класстарга кирип сабак өтүп калчумун да. 1-2 саат мындай карап тур деген учурлар болчу. Анан экинчиден ошол мектептеги китепкана, биздин окуган класс Камчатка деп койчу, суунун боюнда суук жерде классыбыз болчу. Анан китепканабыз да ошол жакта болчу. Китепканачы менден абдан калыс деген эжекебиз тажачу да. Анткени мен ойлойм, кийин эмне үчүн тажайт десем, көрсө суук жерде баягы китепканасын ачып, анан мен китеп издеп отура берип, баягы эжеке үшүчү экен да. Ошол китепканадагы окуган китептерим дагы дээрлик калбады десем болот. Эми ошол өзүмдүн жаш курагыма байланыштуу китептер. Мына ошол мезгилден баштап мугалимдик кесипти мен тандагам, мугалим болом деп чечкем. Ошол ата-энемдин таасиринен кийин Ош мамлекеттик университетинен келип тапшырдым. Алгач мен англис тили сабагынын мугалими болсом деп кыялданчумун да. Бирок экзамен тапшырганы келгенде менин ошол англис тилинен балым жетпей өтпөй калгам. Англис тили группасында эмес, журналистика, кошумча журналистика деген адистикти окуп калдым. Эмгек жолун 2001 жылы Ош шаарындагы номер 39 октябрдын 70 жылдык атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими болуп иштөөдөн баштайт. Номер 39 октябрдын 70 жылдыгы деген өзбек мектепте кыргыз тили сабагынан берип баштадым. Студент мезгилим болчу, 1-курстун студентимин. Мектепке барып, түшкө чейин сабак окутам, түштөн кийин келип университетте сабак окуйм. Алгачкы эмгек акымды ошол ата-энеме көтөрүп барган эмесимде 741 сом ушундай эмгек акы алганмын. Ошол мектеп мага биринчи мындай трамплин болду. Ошентип эмгек жолум башталып калды. Кийин номер 18 гимназия мектебинде жумушумду уланттым. Ошол мектеп менин кийинки мугалимдикке такшалткан ошол мектеп. Карамурзаева Турдайым Абсаматовна деген эжеке. Ошол эжеке көп тарбиялады. Ошол мектепте соцпедагог болдум, завуч болдум. Окуу иштери боюнча, тарбия иштери боюнча орун басар болдум. Анан кесиптик жолум ошону менен уланып кетти да. Кийин ошол окуп жүрүп 2005 жылы окууну бүттүм. Окууну бүткөндөн кийин журналистика кафедрасына мугалим болуп калдым. Ошол жерде 1 жыл иштедим. Кийин кыргыз филологиясы факультетинин кеп маданияты жана мамлекеттик тил кафедрасында иштедим. Андан кийин кыргыз адабиятын жана кыргыз тилин окутуунун усулу кафедрасында эмгектендим. Анан 2007-2008 жылдардан баштап педагогика кафедрасынын ага окутуучусу, доцент болуп иштеп жүрдүм да. Бирок мен ушул иштеп жаткан мезгилимде, мына азыр 20 жылдын жүзү болду иштеп жатканыма, эч качан мектепти таштаган жокмун. Мектеп менен университетти эриш аркага алып кеттим. Ошентип педагогикалык кесипке болгон шыгы ойгонуп, жанырып кызмат кылууга бел байлап, түмөн түйшүктүн артындагы ийгиликтин изги сырын сезет. Мектептен кете албаган, балдардын тарбиясына түйшөлгөн, өзү сыяктуу кесиптештеринин көз караштарынан, жашыра албаган эмоцияларынан, келечек ээлеринин тарбиясынан жакшылык үмүт кылса болорун туят. Менин кесиптешим эч нерсе тең келе алгыс
Кандай бир керемет сөз агай деген, агай деген. Ташкында окуучулар тапшырма айтып берсе, жазылат чарчаганым. Кыялымда, оюмда, колумда бир чоң эмгек кылып жатам. Аруулук, тазалыкты тирек кылып алдыга акырын жылып жатам. Башканы таштай салып, нугумду балдарга буруп жатам. Балдардын жүрөгүнөн Айтматов, Исхак, Касым, Жусуптай чыгаан эр болом деген жаңырак угуп жатам. Мына ушул жаш буундарга алымдын жетишинче чыйыр жол куруп жатам. Анан эми илимге болуп калган чыйыр бул дипломдук иш жазуудан башталды. Мен алгачкы дипломдук ишимди кыргыз тилин окутуу боюнча жазганмын. Стилистиканын атасы деп коебуз дың салуучу Токтосун Ашырбаев раматылык агайдын жетекчилиги астында мектеп окуучуларынын кебиндеги каталар деген темада дипломдук иш жазгам. Ошол дипломдук ишимди китеп кылып чыгаргам. Ошондон баштап илимге болгон кызыгуум башталды. Кийин агайдын көзү өтүп кеткенден кийин анан кыргыз адабиятын окутуу багытына өттүм. Мына ошол мезгилден баштап ушул кыргыз адабиятын окутуу боюнча илимий макалаларды, эмгектерди, илимий усулдук колдонмолорду, монографияларды жазып, мугалимдерге тартуулап иштеп келатам. Кыялбек Акматовго 2 жаңы мектепти негиздөө вазыйпасы жүктөлөт. Алгач 2013 жылы Ош мамлекеттик университетинин жаңы ачылган билим лицейине, 2016 жылы Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейине директорлук кызматты аркалоо. Бул 2 мектептеги иш тажрыйба жетекчиликтин албан сырларын үйрөтүп, өз тараметин, билимин, уюштуруучулук жөндөмүн көрсөтүп, сыноодон өтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Саламатсыңарбы балдар? Ой, азаматтар, олтургула. Бул 1-чи классыбыз биздин. Ал дайыма сабак процессинде болуш керек, сабакты көрүп туруш керек да. Анан сабак албай эле директорлук эле кылып, ошол сырткы чарба иштери менен эле алек болуп калган учурлар дагы бар да. Бирок ошодон качыш керек директорлордун бардыгы. Ал дайыма балдардын арасында, кесиптештердин арасында болуш керек. Өзү байкаган жандуу процесстеги көйгөйлөрдү чечүү үчүн анан менеджерликке багыт алат да. Коомчулук менен, команда менен, кол астындагы жетекчилик кесиптештери менен иштөөнүн усулдарын жакшы өздөштүргөн экен да. Себеби бизде мисалы үчүн кээде бир талаш тартыш маселелер болуп калганда, ошону мындай ыраттуулук менен чечип кетет да. Ошону туура жөнгө салып кетет. Анан ар бир кырдаалдын күнгөй тескейин талдаганын да билет экен. Бул абдан мен ойлойт элем, бул жетекчиликтер үчүн абдан бир сонун сапат депчи. Мына ушунун баарын биз агайдан буюрса алып атабыз. Каныбек Исаков менин устаттарымдан бири деп айтам. Ушул агай менен демилге көтөрүп, биз бир кыргыз лицейинин моделин көрсөтөлү, кыргыздын улуттук баалуулуктарын, кыргыздын нарк насилин ушул мектепте кантип бериш керек, ошо кыргыз балдарын кантип тарбиялаш керек деген бир идеяны ишке ашыралы деген максатта Ош мамлекеттик университетинде билим лицейин ачтык да. Мына ошол билим лицейин ачуу дагы менин бактыма буйруган экен. 2013 жылы билим лицейин ачып, алгач ошол жерде 2 класс менен баштап, 1-2 жылдын аралыгында эле ал лицей бир топ жакшы жетишкендиктерге жетишти. Республикалык олимпиададан ийгиликтерди алдык. Жалпы республикалык тестөөлөрдөн абдан жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Бул дагы өзүмдү сынап көрүүдө бир чоң бир жетишкендик болду деп айтсам болот. Андан кийин 2016 жылы Ош шаарында жаңы мектеп салынып, анан ошол мектепти дагы республикага караган, министрликке караган мектеп лицей кылып түзүп, конкурс болуп, ал конкурстан дагы ошол мен тандалып алынып директор катары. Ошол Жетиген мектеп лицейинде 4 жыл директорлук кызматты аткардым. Бул лицей дагы мен үчүн чоң тажрыйба болду. Анткени жаңы окуучуларды топтодук, жаңы коллективди топтодук, бир топ эксперименталдык жумуштарды ошол жерге ишке ашырдык. Көп тилдүү билим берүү деген, талим тарбия багыттарын кантип алып барыш керек деген, ушул багыттардын бардыгын ошол лицейде ишке ашырдык десек болот да. 2020 жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин окуу китеби Республикалык илимий практикалык борборунун директору, 2020 жылы Ишеналы Арабаев
Назарбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу. Учурда 2021 жылдан бери Кыргызстан Маариф коомдук фондунун директорунун академиялык маселелери боюнча орун басары жана Маариф билим берүү комплексинин академиялык маселелери боюнча директору болуп эмгектенүүдө. Ал жердагы мага жат эмес эле, анткени менин бүтүндөй тажрыйбам ошол окуу китептерин иштеп чыгууга дареметим жетет болчу да. Мен кайсыл жерге жумуш которсом дагы мен ушул билим берүү системасында эле келатам да, мектеп. Ал кухня мага жат эмес да. Анткени эми жеткиликтүү деңгээлде билим уюштура алам деп айта алам. Бирок ар бир мекеменин өзүнчө бир түйшүгү бар да. Анткени жаңы чөйрө да. Ал деген психология, ал деген мамиле. Башка коллектив менен иштеп атып эле башка коллективге түшүп калсаң, алар менен да мамиле түзүү, ал адамдардын кыял жоругун өздөштүрүү, ушул багытта да бир топ мындай жумуштарды жүргүзүш керек да. Анан мен кайсыл жерде иштебейин, ал мен үчүн чоң утук деп айта алам да. Анткени ар бир жердин өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Мисалы, жеке мектепте иштеп атсаң, жеке мектептин өзүнчө өзгөчөлүгү, мамлекеттик мектептердин өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Мен ар бир кайсыл жерде болбосун өзүмө тиешелүү тажрыйба топтой алдым да. Бул жерде иштеп жүргөнүн дагы бир себеби ошол агайдын жетекчилиги астында анын тажрыйбасын алып калуу да. Анткени бүгүнкү күнү өзүңүз билесиз, устат издеген шакирттер аз, анан шакирт таптаган устаттар да аз да. Ошол агайдын колунда көптөгөн нерселерди алып жүрөбүз да. Эми алган нерселерибиз эмне? Мисалы үчүн мен өзүм эмгек жолунда бир нерсени башка бир жетекчилерге мындай алса деп айтат элем да. Бул Кыялбек агай өзү бул жетекчи жана биздин ачык сабактарга кирерден мурун ал өзү биринчи бизге тренингтерди өтөт да. Сабак өтүү ыкмаларын, баалоонун түрлөрүн, ар кандай стратегиялардын баарын үйрөтүп, көрсөтүп берип, түшүндүрүп берип, анан бизден талап кылат да. Анан сабактарга кирет. Башка жерлерде тилекке каршы жетекчиликтер жөн эле келип эле сабакка катышып, анан кемчиликтерди айтып эле мугалим түнчүктү комчулар болот да. Бул жагы агайдын артыкчылыгы. Ошондой эле агайдын дагы бир артыкчылыгы катары мен айтат элем, кандайдыр бир иш-чара кылсак, ал иш-чаранын чыгымдарын өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып берет да. Ушундай бир артыкчылыгы бар. Анткени ал чыгым ошол окуучуга көбүрөөк жакса экен, жогорку деңгээлде өтсө экен деген бир мүнөздөрү мен аябай кубандырат өзүмө. Ошондой эле дагы бир артыкчылыктары катары айтат элем, бул агайдын да креативдүүлүгү, да заманбап, замандын талабына шайкеш келип ойлонгондугу да. Жаштыгына карабай, тынымсыз эмгектин арты менен чоң иштерге кадам таштайт. 2005 жылы Улуттук тил комиссиясы тарабынан өткөрүлгөн үлгүлүү мугалим республикалык кароо сынагына катышат. Кароо сынактын талабына ылайык Борбор каладагы мектептердин биринде 6-класска эскирген сөздөр деген темада ачык сабак өтөт. Күн-түн жасаган аракетинин акыбети кайтып, биринчи орунду багындырат. Ошентип жаш мугалим катары таанылып, кароо сынактан кийин жылдызы жанат. Ошол конкурска келгендердин көпчүлүгү, ошонун ичинде да ошол Кыялбек агай айтып калат. Мага ушул конкурс, үлгүлүү мугалим конкурс чоң трамплин болгон деп кийин айтып жүрбөйбү? Трамплин болгондо эле биз билбейбиз, ошондой бир иш кылалы деп эле жасаганбыз да ал конкурсту. Мектепте жаңы эле окууну бүткөн биринчи жылы иштеген жаш адис болуп мектепте сабак өттүм. Бишкекте конкурста ошондо илимдин дөш аалары менин сабагыма катышкан экен да. Мен 6-класста эскирген сөздөр деген сабакты өткөнмүн. Өмүралиева деген, Маразыков, Үмүт Култаева, Нургалый Абдесов деген белгилүү тилчи мугалим. Ушулар сабактарыма катышканда мен аларды ошондо билбейт экем. Бирок алар илимдин докторлору, дасыккан филологдор, адабиятчы, тилчилер болгон да. Ошолор сабагыма баа берген. Мына ошондон дагы ар бир кароо сынак болобу, ар бир ушуга окшогон бир иш-чаралар болобу, бул мугалимдин демине дем кошот. Андан дагы шир алуусуна, такша алуусуна өбөлгө түзөт да. 1989 жылдан бери ушул күн мамлекеттик тил майрамы катары майрамдалып келатат. Тил мыйзамы катары, тил мыйзамын кабыл алынган күн. Демек, биздин тилибиз кыргыз тили. Эми мектеп байоо дүйнө да, балдардын дүйнөсү. Балдар бар жер таза да. Балдарды периштелер деп айтат го. Анан илим дагы бул тазалыкты сүйөт. Илим да таза болуш керек да. Мындай илимде ичитардык, илимде көрө албастык болбош керек. Бирок кээ бир учурда тескерисинче болуп калат. Дайыма ошол көрө албастыкты өзүнөн алыстаткан адам, ичитардыкты өзүнөн алыстаткан адам, ичин кең койгон адам ийгиликке жетише берет.
Мен эмне үчүн билим берүү министрлигинде иштөөмдү улантпадым? Анткени менин жан дүйнөм мектеп экен да, ар бир адамдын стихиясы болот да. Мектеп жандуу процесс, анан балдар. Бул жашоо башка да. Ал жерде эмне уюштуруу иштери мындай кызыксыз да мен үчүн. Ал кечке кагазды карап отуруп, анан документ жазып, ал жака документ жөнөтүп, бул жака документ жөнөтүп, ушундай иштер. Мен жандуу процессте иштешим керек. Мен деген дайыма балдардын күлкүсүн угушум керек, кызыгуучусун угушум керек, жандуу сабакка катышышым керек, кесиптештеримдин сабак өтүп аткандагы эмоцияларын көрүшүм керек. Мен ошолордон китеп жаратам, ошолордон азык алам жан дүйнөмө дегендей. Ошон үчүн мен дайыма жандуу процесс менен иштешим керек деген өзүмө тыянак алып келдим дагы. Мен кайрадан мектепке кайтып келдим да. Мен мектепсиз жашай албайт экенмин. Бул кесипке студент кезинен баштап аралашкандыктан мугалимдерге жардамчы китептердин, усулдук колдонмолордун жетишсиз экендигин, бар болсо дагы заман талабына ылайыкташтыруу зарылдыгын эске алып, устаттарынын, кесиптештеринин жардамы менен тарбия окутуу жаатында китептерди жазып, түзүп чыгарып окурмандарга сунуштайт. Жетекчи катары мектептеги чоң көйгөйлөрдү көрө билет да. Ошон үчүн класс жетекчилердин иштөөсүнө арналган класс жетекчилердин ушул тарбиялык сааттарды, тарбиялык иштерди уюштуруусуна, тарбиялык сааттарды уюштуруусуна багытталгандагы көп эмгектерди жасап берди. Бүгүнкү күндө аны практикада мугалимдер аябай мындай ынтызарлык менен колдонуп келишет да. Ошол эле учурда соц педагогдор кандай иштеши керек мектепте? Аларга дагы атайын колдонмолорду даярдап берген. Бул албетте ошол мектептин соц педагогдоруна да абдан чоң кол кабыш да. Бул жердеги китептердин бардыгы менин бир ушул 20 жылдык педагогикалык тажрыйбамдагы мен эмгектерим деп айтсам болот. Бул илимге болгон алгачкы багыт ушул монографиям. Бул 2011 жылы коргогон кандидаттык диссертациямдын монографиясы, окуучулардын адеп ахлактык түшүнүктөрүн калыптандыруу деген, кыргыз адабияты жана адеп сабагынын мисалында деген темада коргогонмун. Ошол монография. Андан кийинки китептер мен айтпадымбы жана көбүнчө ушул мектептин тарбиялык жумуштары боюнча иштеген эмгектер деп. Мисалы бул дагы илимий усулдук колдонмо, мектепте тарбиялык иштерди уюштуруунун технологиялары деген китеп. Анан ушул тарбия багытында эң бир көлөмдүү эмгек биздин Абдыкерим Муратов менен дагы кесиптештерим менен даярдаган китебим бул мектептин тарбиялык сабактары деген. Бул китепти бүтүндөй мектептин мугалимдери, дээрлик көпчүлүк мектептин мугалимдери билет деп айтсам болот да. Бул китепти пайдаланышат. Мектептин тарбиялык сабактарынын дээрлик бардыгын электронный вариантын жүктөп койгонбуз. Менин сайтымда бар, башка сайттарда бар. Мугалимдер кеңири ачык пайдалана берсе болот. Бул жерде токтолсок, мисалы Чыңгыз Айтматов жөнүндө. Чыңгыз Айтматов эң бир сүйгөн жазуучубуз, көп окулган. Абдыкерим Муратов менен ошол Айтматовду мектепте окутуу деген биринчи, экинчи китепти чыгарганбыз. Анан ошо Айтматовдун 90 жылдык мааракесинде мына цифралар жана фактылар деген бир кооз мукаба менен чыгарганбыз да. Муну да бир топ кесиптештерим пайдаланып келатат. Анан педагогика деген китебибиз бул жогорку окуу жайда иштегендиктен, анан педагогика кафедрасында эмгектенгендиктен ошол педагогиканын маселелерине дагы токтолгон учурларыбыз болгон. Ошондой эле окуу китептери, мен учурда окуу китептерин дагы деле иштеп жазып атабыз. Биздин 6-класстын окуу китебин мен авторлорунун биримин. Бул республика боюнча министрликтин грифи менен мектептер окуйт. Ошон менен эле өзбек мектептерде 10-11 класстардын окуу китептерин дагы биз авторунун бири мен бул дагы окутулуп жатат. Анан ошону менен катар эле бир мугалимдик тажрыйбамдан улам жазылган баягы мугалимдерге мотивация бериш үчүн бул мугалимдин устаттыгы деген китеп. Бул ушул мындай накта педагогикалык өңүттөгү китеп да. Бул усул эмес. Өзүмдүн педагогикалык тажрыйбамда кездешкен кырдаалдар тууралуу жазылган. Ошол китепти бириктирип кийин мугалимдин устаттыгы жана окутуунун жаңы технологиялары деп бириктирип китеп кылып чыгарганбыз. Ушул китептерди мугалимдер абдан жакшы көрүп окушат. Анан бул китепте бала тарбиялоо кыргыз керемети. Акыркы учурларда бала тарбиялоо багытында бир топ жемиштүү иштеп жатабыз. Ушул кыргыздардын дагы башка элдердин эле бала тарбиялоодогу бир өзгөчөлүктөрүнүн китептерин которуп чыгаруу эмес, кыргыздардын дагы керемети бар деген максатта каада салт, улуттук баалуулуктарды окутуу максатында чыгарган китебибиз. Бул
ошону менен катар эле эң көп окулган баягы китептер, котормолор, мисалы Элжас Эртай уулу деген казак педагогунун китептерин которгом. Баланы тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деген, баланы жазасыз тарбияла деген китептери казак тилинен которгомун. Бул да абдан жакшы окулду да, көп жакшы пикирлер айтылды. Ошону менен катар эле Айгиз Баймухаммедовдун башкырт жазуучусу Жомоксу өткөн балалык деген өзүнүн бир автобиографиялык повестин өспүрүмдөр үчүн кыргыз тилине которуп, бул дагы 3-4 жолу басылып, абдан жакшы окуштуу өспүрүмдөр. Мугалим болгон үчүн эле диплом алып койгон үчүн мугалим болуп калбайт да. Ал өзүнүн кесибинен сырткарыда изилденип туруш керек. Ошол билим берүү тармагына таандык китептерди окуп туруш керек, жана башка адабий китептерди окуп туруш керек да. Ошол максатта агай жогоруда айтып кеткендей эле дайым бизге китептерди белек кылып турат да. Окуу сен билишиң керек, буну түшүнүшүң керек, муну алышың керек депчи. Мисалы үчүн бул Мугалимдин устаттыгы деген китеби абдан мага жагат, жана ушул китепти мен көп мугалимдерден байкап атам да. Ушул китепке болгон суроо талап жогору экенинчи. Себеби бул жерде мугалимдин кийинүүсү, окуучу менен болгон мамилеси, ата эне менен болгон мамилеси, жүрүм турум адеби, сүйлөө жөндөмү, изденүүсү, айтор мугалимдин бүт кандай сыпаттар болуу керектигин бул жака жазып калтырган да. Кыялбек Акматов 2011-жылы мектеп окуучуларына адеп ахлактын түшүнүктөрүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары деген темада кандидаттык диссертациясын, 2020-жылы орто мектепте акын жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен биримдикте окутуунун илимий методикалык негиздери деген темада докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасына ээ болгон. Эмгектенүүнүн үстүндө да, анын эмгектерин мына бүгүнкү күндө жарык көрүп, бүтүндөй республикабыздын мугалимдери практикасында колдонуп жаткандыгы, ошол китептердин айрымдарын атай кетсек, мисалы үчүн кыргыз акын жазуучулардын өмүр баяндарын окутууга арналган монографиясы эле өзү бул канча чоң эмгек деп айтсак болот да. Анткени мектеп практикасында акындардын, жазуучулардын өмүр баянын окутууда бул көбүнчө мугалимдер аксаган учурлар бар. Ушул багытта бул докторлук диссертациясында коргоду, анан ушул багытта методикалык эмгектеринде жарыкка чыгарды. Анан дагы өзүнүн каражаты менен аракет кылып, ошол ар бир кыргыздын акын жазуучуларынын портреттерин буйртма берип тарттырды да. Бул албетте мугалимдер үчүн бул бир жагы көрсөтмө курал, бир жагы методикалык жардам, колдоо болуп саналат деп айтар элем. Атайын электрондук вариантта, анан заманбап жана QR код аркылуу дагы бир материалдарды берип, биз биринчи, экинчи том, 2 томдук китеп чыгардык диссертациянын негизинде. Ар бир акын жазуучулардын, мен мектепте 60-тан ашык акын жазуучу окутулат экен, ошол акын жазуучулардын сүрөттөрүн таап, ал сүрөттөр ар түрдүү да, ким бирөөнүкү оригинал жакшы болгон, ким бирөөнүкү эски сүрөттөрдү тартып интернетке жайгаштырып коебуз. Ошолордун баардыгын акчасын төлөп тарттырып чыктым художникке. Кийинки муун көрсүн, таанысын. Анан ар бир чыгарма боюнча мектепте окутулган видеолорду топтодум, материалдарды, видео материалдарды, мисалы көркөм чыгармалар Абир кечирбейт дегенин тартылып сакталып калган да, драмасын. Балдар көргөн жок да аны. Азыр кайда театрга барат, жок дегенде YouTube'дан көрсө болот эле, ошол спектакльдерди топтогонго аракет кылдым. Акын жазуучулар жөнүндө тартылып калган фильмдерди топтоп, аны QR код аркылуу ошол китептерге жайгаштырдык да. Мугалимдер ошону пайдаланып, балдарга көрсөтүп жеткирсе деген. Анан ошонун негизинде монография, өзүбүздүн илимий тыянактар, анан методикалык сунуштарды бергенге аракет жасадык. Окумуштуунун 150дөн ашуун илимий жана узулдук эмгектери, анын ичинде 2 монография, билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен 4 окуу китеби, 60 окуу илимий узулдук басылмалары, 100гө жакын илимий макалалары басылып чыкты. Кыргыз тили жана адабияты боюнча предметтик стандарттардын окуу программаларынын авторлошторунун катарында дагы эмгектенди. Элдер да билип калды, агартуу тармагында ошол илимий чөйрөдө да жакшы билип калышты да мунун китептери. Чынын чыныгы эмгек да, чыныгы эмгек, чыныгы илимий эмгек. Муну ушул көп кырдууда ар тараптуу, бир эле ошол билим берүү жагында эмес, илимий жагы, практикалык жагы, чыгармачылык жагы, акындык жагы дагы бар, ырчылык жагы дагы бар. Анан котормочулук. Вот кийинки кездерде
ушу котормолор менен алектенип жүрөт. Мисалы окуу китептеринин авторумун, авторлошторунун биримин 6-класстар үчүн. Биз 6-класстын окуу китебин дагы илимий методикалык аппаратын бир заманбап талапка ылайык берген аракет жасадык да. Суроолорду берүүдө, анан буюрса азыр иштеп атабыз да 7-класстын, 8-класстын адабият китептерин иштеп атабыз. Буларды ушул заманбап шартка жараша ошол электрондук материалдарды дагы окуу китебине жайгаштырганга, тапшырмаларды заманга жараша башкача өңүттө берүүгө азыр аракет жасап ошонун үстүндө иштеп атабыз. Окуу китептерин жазгандагы дагы бир артыкчылыгы бул мектепти түшүнө билген киши, ошону илим менен журулуштура билген киши окуу китебин жазганда бул балдарга да анан мугалимге да өтө жакын окуу китеп болуп чыгат экен да. Биз авторлош катары Абдыкерим Муратов, Кыялбек Акматов үчөөбүз 6-класстын кыргыз адабияты окуу китебин жаздык. Бүгүнкү күндө бүтүндөй республика боюнча кыргыз мектептери ушул окуу китеп менен окуп жатышат. Ушул окуу китепке карата даярдалган методикалык колдонмону колдонуп жатышат мугалимдерибиз. Анан ошол эле окуу китеп менен иштөөгө карата окуучулар үчүн жумушчу дептери түзүлгөн. Мына ушул баары бүгүнкү күндө практикада колдонуп келе жатат да. Керек болсо бир мектептин китепканасын толтура турган, ошол текчесине уялбай эле кое турган, жайылта турган сонун эмгектери бар да. Анан бул эми мындай агайлар үчүн, өзгөчө Кыялбек агай үчүн бул мындай нерселер чек эмес деп ойлойм, чек эмес. Мындан тышкары айыл жерлериндеги мугалимдерге өз тажрыйбасын ортого салып, билим берүүнүн сырларын, ык усулдарын үйрөтүүнү колго алып, райондорду кыдырып, билим берүүнүн сапатын көтөрүү боюнча тренинг семинарларды өткөрүүгө жетишти. Муну менен жаш окумуштуу элге билим берип, муундун билимдүү болушуна өз салымын кошууну максат кылып, убактысынын көп бөлүгүн китеп жаратуунун, тажрыйба арттыруунун үстүндө тынымсыз иштеп келет. Сабактарды, онлайн сабактарды жазады, теле сабактарды жазады. Ошонун баарын өзү көзөмөл кылып, чындыгында көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей. Жаш болсо дагы ошол эжелердин сабактарын оңдоп, түзөп, жеткиликтүү кылып, мазмундуу кылып, сапаттуу кылып телеге чыгарган бул агайдын аябай чоң эмгеги деп билем да. Мен ошол жанында жүргөн баягы кесиптеш катары, ошол маселени көйгөйдү түшүнгөн адам катары мен муну аябай баалайт элем да. Мугалимдер үчүн онлайн форматта, офлайн форматта курстарды өтүп тургандыгы. Бул баягы ошонун баарына убакыт таба билгендиги да. Себеби практик мугалимдер бүгүнкү күндө мектеп мугалимдери учурда ушул методикалык жактан абдан жардамга муктаж. Алардын баягы кесиптик чеберчилигин жогорулатууда дагы ошол Кыялбек сыяктуу адистердин болуусу бул абдан керектүү, маанилүү деп эсептейм да. Агай менен биз ушул региондорго чыгып, кесиптештерге ар кандай тажрыйбаларды бөлүшүп жүрдүк да. Бөлүшүү менен мен бирге агайдын дагы бир башкача бир сыпаттарын ала баштадым. Жашоого болгон көз караштарын дагы өзүм анча ала баштадым да. Ошондой эле агай менен биргеликте китеп окуу сунактарын дагы бизге баш көз болуп, сунуш берип, жакшы китеп окуу сунактарын уюштурдук. Бул Кыргызстандын билим берүү тармагындагы бул тарыхында боло элек сынак болду окшойт менимче. Мугалимдерге жакты. Буюрса келечекте дагы ушундай сынактарды өткөрөбүз деп ниет кылабыз. Ошондой эле агайдын дагы бир жакшы артыкчылыгы бүгүнкү күнү ошол кыргыз мугалимдерин бир топ 100 мугалимдин тизмесин алып чыга алып атат да. Жана ошолордун эмгектерин башкаларга бөлүшөлү депчи. Бул абдан өзүнүн идеяга бай экенинен дагы да кабар берип атат. Демек, мугалим окуп турбаса, ал мугалимдиктен калат деген сөз бар. Мугалим дайыма тынымсыз окуп туруш керек. Биз ошол кичинекей ноутбугубуз менен эле күн түн отуруп алып, ошодо болгон нерсебизди жазып, анан аны республика боюнча мугалимдерге таратканга аракет жасайбыз. Кереги алат, жакканы пайдаланат, жакпаганы жок. Эгер адам өрнөк үлгү болсо, бардык жагынан, адамгерчилиги жагынан, илим билим жагынан, иш жагынан, үй бүлө жагынан, бардык жагынан үлгү өрнөк болсо, анан ошол башка адамдар, жаштар өзү эле ошол адамга тартылып, умтула берет экен да. Ошон үчүн устаттардын да устат болуш керек, мугалимдердин да мугалим болуш керек экен. Жасаган эмгектери бааланып, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик тил комиссиясынын ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин ардак грамотасы, билим берүүнүн отличниги төш белгиси, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик тил комиссиясынын кыргыз тили төш белгиси, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамотасы, ардак белгиси менен кошо Кыргыз Республикасынын кыргыз тили коомунун ыйык тил төш белгиси менен сыйланган.